интервью алып атканда. Интервью алып атканда. Nasıl falan olsalar bu iki. Assalamualaikum. Городской санаторный станциядан рейдовый проверка бізде. Мешіттерде дистанция сақталып отабы, санитарлық талаптарға жол беріп отабы. Буга чейин санитарлык эскертме берилген да сиздерге. О казыяттын өзүнө дагы, муфтияттын өзүнө дагы эскертмелер берилген. Ошол эскертмелердин негизинде азыр рейдовый проверка текшерүүлөр жүрөт. Азыр Рамазан айында киши көп болот. Ифтарга тыюу салгансыздар да. Ифтар жок. Азыр ошол дистанционный знактар барбы, кандай экенин ошолорду көрүп коелу. Сонда эмеле тактап койгонбуз. Ондай эмне? Негизи өзүңүздөрдүн кызматкерлер тарабынан эскертүүлөр жүргүзүлөт да. Намаз окуганы келген кишилерге. Намаз окуган сайын дистанцияны кармагыла. Университетке алып кетип кондон койгон антсеттер бар. Дистанциялык знактар коюлуп тур. Азыр эми намаз окуп баштаганда дистанцияны сактайбы же сактабайбы ошону байкайсыз. Мындан тартып койсоңор болот жок, отурганда. Жүрүштү ичине. Биз буга чейинки берилген эскертмелерге ылайык ифтарга тыюу салганбыз да. Ошон үчүн казыят толук түрдө ифтарга тыюу салган. Ошон ифтарга тыюу салганын негизинде мечитке деле намаз окуган киши аз келет. Жакын арада жайгашкан кишилер ошо 5 убак парызын аткарышып намаз окуу үчүн гана мечитке келишет. Өзүңүздөр көргөндөй эле мечиттерде дистанция сакталат экен. Мынакей дистанционный знактар коюлуп тур. Болушунча маска тагынганга аракет кылышат. Биздин шаарыбызда азыр санитардык абал курчуп жатканына байланыштуу ушундай рейдтер жүрүп атат да.
Биз аны аракет кылып атабыз. Ооба, биздин баягы калай калктагы намаз окуган туугандарыбыз дагы бул нерсени туура түшүнөт го деп ойлойбуз. Кудайга шүгүр. Анткени баягы ар бирибиздин берген, Кудай берген ден соолук ар бирибизге эле парз болуп саналат да. Ошол берген ден соолукту сакташыбыз керек өзүбүз элечи. Азыр шам намазын окушат дагы эле кайра чыгып кетишет да. Кетсе болду. Одасага барып кетсек. Одаса жок да, таркап үйлөрүнө барат, ким чакырган жерлерге барат. Маскаларыңыздар, шалыңыздар, маска, масканы кызытып алып келиңдер. Негизи мечиттер баягы эметкенден кийин талаптарды аткарып калышты. Видеого тартып койсун. 大音程上摂氏35ポイント5。Биз башка сүйлөшүбүз кажетпи же болду? Комментарий берип койгон, ишине биздин мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору тарабынан мечиттерге санитардык эскертме берилген. Биздин санитардык абал курчуп жаткандыгына байланыштуу санитардык эпидемиологиялык режимди толук аткарышы боюнча биз өзүбүз көргөндөй биз борбордук мечитке келдик. Борбордук мечитте мечиттин ичинде жана мечиттин сыртында дистанциялык знактар коюлуптур. Жана кире беришке санитайзерлер орнотулуптур. Дистанциялык термометрлер коюлуптур. Жана мечитке намаз окуганга келген адамдар аралыкты сактаганга аракет кылышат экен. Жана толук түрдө болбосо дагы, мындайча айтканда, көбүн эсе адамдар маска, бет кап тагынышат экен. Биздин мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору тарабынан берилген эскертме аткарылып жатыптыр деп айта алабыз.